Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Марвада түз эфирде Мугалим саат программасы, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов, биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз ошол кесипке багыт деген темада сөз кылабыз. Ар бир кесип ардактуу деп кыргызда айтып келет. Андыктан ошол биздин жана элдерден келген суроолорго биздин урматтуу асыл конокторубуз келип калган. Анда тааныштырып өтсөм, Бишкек шаарындагы номер 4-кесипчилик лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, кесиптик билим берүүнүн мыктысы, жогорку категориядагы усулчу төш белгисинин ээси Жукаева Жыргал Токторбаевна эжекебизге кош келдиңиз. Жана ошондой эле ошо аталган 4-кесиптик лицейдин ага устаты Жусупов Кубанычбек Акматказиевич агай, кош келдиңиз. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ошол баягы убакыт таап келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан бул бүгүнкү ошол кесипке багыттап атпайлы, сиздердин ошол биз билгенден Борбор шаарыбыздын так ортосунда жайгашып, жылына ошол жүздөгөн балдарга кесип берип, анан диплом берип чыгарасыздар. Агай, анда сөз баштан болсун, амандашып алсаңыз. Саламатсызбы? Ооба, биздин кесиптик лицей Бишкек шаарынын чок ортосунда жайлашкан. Биздин кесиптик лицейде учурда 321 бала окуп атат. Биз кесип менен чогуу эле орто билимдин аттестатын дагы беребиз. Ошон үчүн бизге келип окугандар эки утушта болот. Биринчиси мектептин аттестатын алат, экинчиден кесипке даярдык кылып, ошол кесиптин ээси болуп диплом алат. Эки утушта болушат да. Жакшы, Жыргал Токторбаевна кош келдиңиз. Ошол мынакей 48 жылдан бери агартууга салым кошуп келесиз системада. Анан ар бир кесип ардактуу дейт. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Ушундай канча миңдеген балдарды талим тарбия берип келатасыз. Анда сөз сизде. Рахмат. Биринчи кезекте мен айткым келет. Мугалим бул эң жөнөкөй, эң татаал кесип. Ким мугалим болот десе, мен ойлонбой дайым айтып келем, бирөөнүн балдары үчүн түйшүк тартам. Ошонун келечеги үчүн, ошонун билими үчүн гам көрөм деген өзүн даярдаган адамдар мугалим болот деп ойлойм. Анткени үйдөгү 5 баланын да 5 башка кыял жоругу бар, бирок бир класстагы 30-25 окуучу менен тил табышып, алардын ар биринин мүнөзүнө жараша, кабыл алуусуна жараша мамиле кылуу бул албетте мугалимдин чеберчилигин талап кылат. Мен өзү ушул кесибим боюнча кыргыз тили адабиятына мугалиммин. Өмүр бою ушул кесипти аркалап келем. Мага жагат, мен балдарды өзүмдү ойлой албайм. Ортодо бир азыраак убакыт агенттикте, ушу кесиптик билим берүү агенттигинде отуруп калдым. Чынын айтайын, баягы тепкичи жогорураак болгону менен мага жаккан жок. Анткени ар бир бала өзүнчө бүткөн дүйнө. Алардын өзүнчө ой жүгүртүүсү бар, алардын турмушка карата көз карашы бар, туурасы туура эмеси бар. Ошолор менен тил табышып, ошолордун пикирин угуп, ошолорго туура багыт берүү мугалим үчүн бир абдан мындай ардактуу иш деп ойлойм да. Ошондуктан биздин лицейде Кубан Акматказиевич айткандай, кесипке даярдоо менен бирге жалпы орто билим кошо берилет. Министерство билим берүү министрлигинин мектептегидей эле аттестатын беребиз. Биздин бүтүп кеткен окуучулар ошол жумушчулук кесип менен эле чектелип калбай, жогорку окуу жайларында окуп, чет мамлекеттерде окуп келген, эл аралык университетти бүткөн студенттерибиз бар. Эгер мен айтып кетсем, мен өзүм окуучуларымдын жогорку жакта иштегени деги эле мугалим өндүрүшү окуучусунун турмушта тапкан орду элге кылган кызматы. Мен ошентип айтам. Сыймыктанасыздар. Сыймыктанам. Биздин окуучулардын турмушта ордун тапканы, элге кереги тийген мыкты адам болгону биз үчүн сыймык, биздин өндүрүш деп ойлойм. Бир эле айтып кетсем, өткөн чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаты Султанбекова Чолпон мен Бишкек шаарынын, Ош шаарындагы 17-чи гимназияда окуттум эле. Шакиртиңиз экен да? Шакиртим эмес, окуучум. Эстейби, эстебей билбейм, бирок мен эстейм. Ошол кезде эле абдан баягой, тың окуучу,
Айдаров Салайдин Абдыраевичти окутканмын, азыр жогорку кеңеште жүрөтүн. Ушундай турмушта ордун тапкан окуучулар менен биз сыймыктанабыз. Ага, эже ушул жерде бир маселе бар. Мындай агайлар менен сүйлөшүп калсак, эжелер сүйлөшүп айтат да. Баягы тентек кылган окуучулар бизди көп сурап келет, алаба калып сурайт. Баягы жакшы окугандар көп келбейт дейт. Ушул кандай мындай практикада? Эми Анан элге кайрымдуу болот дешип. ал ошо адамдын өзүнөн эле болсо керек. Тентек кылган окуучулар албетте эркек балдарын көп. Бизде жалаң эркек балдар окуганына байланыштуу ичине. Мындай тентегирээк болушат балдар, бирок ошол эле мезгилде мына мурда 3 жыл билим берчүбүз, азыр 2 жылдыкка өтүп атабыз. 2 жылдын ичинде балдар чоңоюп калышат, өз ордун табышат. Анан эми ал адамдын өзүнөн эле болуш керек, бирок ошо өзүнүн окуп кеткен жерин унутпай келип салам айтып, биздин алыбалыбызды, ден соолугубузду сурап турганын өзү биз үчүн чоң кубаныч. Мугалимдер үчүн, Мугалимдер үчүн бул чоң кубаныч. Урматтуу коноктор, баягы айтсаңыздар, ошол сиздердин лицей, ошол тарыхыга токтолсок. Лицей 1954-жылы түптөлгөн. Адегенде жөнөкөй эле кесиптик билим берүүчү окуу жай болгон. 99-жылы кесиптик лицейге айланган. Биздин лицей реабилитациялык борбор. Калктын аз камсыз 99-жылдан бери калктын аз камсыз болгон үй бүлөлөрү, аярлуу катмарларынын балдары бүгүнкү күндө өлкөбүздүн ар кайсы аймактарынан келип окушат. Алар үчүн шарттар түзүлгөн, жатакана бар, ашкана бар, спорт зал бар, спорт аянтчасы бар дегендей. Жеке эле билим берүү менен чектелбестен балдар кызыккан спорттук секциялардан кружоктор бар. Биздин окуучулар спорт жагынан дагы жалаң жигиттер болгондуктан райондук, шаардык олимпиадалар, спартакиадаларда сыйлуу орундарга ээ болушат. Спорттун мастерлигине кандидат бар. 18-жылдагы көчмөндөр оюндарында таяк тартыш боюнча 2-нчи орунду алган, Канадага барып 1-нчи орунду алып келген биздин Азат деген окуучубуз ушу спорт менен катуу машыкты. Биз ошол учурда Канадада менин группамдан бүт эле таяк тартыш боюнча финалда утуп алганда мен кадимкидей ыйлаганга чейин барып ордумдан тура калдым да. Биз ушундай ар түрдүү жактан балдардын камсыз болушуна шарттар түзүп, алардын келечегине кам көрүүгө дайыма аракет кылабыз. Жакшы. Ошол баягы сиздердин лицейдеги максат кайда билесизби? Жаны тынбай ошол спортко баягы эмгегин, тажрыйбасын арнап балдар менен аябай дайыма тыгыз машыгууда жүрөт. Анан агай, мынакей ошол лицей дегенде 3 жылдык, азыр 2 жылдыкка өтүп атасыздар, ошолдун бул негизги максаты эмне? Негизги максаты окуучулар мисалы мектепте 9-классты бүткөндөн кийин булар 2 жыл окуйт экен дагы аттестат алып жогорку окуу жайына тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат экен да. Биздин балдар кесипти кошо окугандыгы үчүн 3 жыл окучубуз. Бирок өкмөттөн ушундай сунуштар түшүп, анан бизди 2 жылдыкка өткөрүүгө ошол түрткү болуп отурат. Себеби балдар эртерээк эле бүтүп, ошол эле мезгилде бир адистикке ээ болуп, анан өз жолун таап кетчү эртерээк деген жагдайда гана 2 жылдыкка өтүп атабыз да. Жакшы агай. Бул жерде убакытты туура пайдалануу экен, Бир, экинчиси анан жана кыска мөөнөттүү дагы эмнелер бар, Кыска мөөнөттүү атайын курстар бар. Ушул эле биз даярдап жаткан курулуш кесиптери боюнча ширетүүчүлөргө, теплоизоляция, жылуулук боюнча бардык кесиптер боюнча кыска мөөнөттүү курстар бар. Булар жумушсуз, калктын жумушсуз катмары атайын борборлор аркылуу келип окушат. Ошол эле учурда бир нерсени айтып койгум келет. Мисалы үчүн политехникалык институттун курулуш факультетин бүткөндөр инженер болушат. Бардык эле жерде курулушта инженер болуп кете албайт болуш керек. Менин практикамда ошол политехникалык институттун курулуш факультетин бүтүп келген бир жогорку билимдүү агай биздин 10 айлыктар менен бирге ширетүүчү курсун окуду. Менде суроо пайда болду, айланайын, жогорку билимиң менен эмне үчүн кайра муну окуп атасың сен? Эже, мен курулушта дейт, инженер болушум керек. Мен любой жерде инженер болууга дайым эле мүмкүнчүлүк болбойт. Эгер мен ширетүүчү болсом дейт, мен бардык жерде өзүмө жумуш орун таба алат экенмин.
Курулушту билгеним менен мен ширетүүнү билбейт экенмин, ошон үчүн ушуну өздөшүрүүнү өзүм кааладым дейт. Керек болсо жогорку билимдүүлөр да бизде ошондой кыска мөөнөттүү курстарда билимдерин көбөйтүп кетишет. Анткени бүгүнкү күндүн талабы бир эле кесип менен чектелбей, түрдүү кесиптин ээси болуш керек деген максатты коет баягы. Сонун анан ушул баягы сиздердин лицей же болбосо ушул баягы башка өлкөлөр менен кызматташуу барбы? Бар. Биздин өлкөдөгү жумуштарды окутуп туруп, биз ошол эле мезгилде биз чет өлкөдө менен байланышыбыз болуп, биздин лицейдин сертификаттары, дипломдору ошо чет өлкөдө иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, быйыл менде болгон жок, былтыркы жылдагы ошол кыска мөөнөттө окушкан балдардын көпчүлүгү менден Румынияга кетишти. 3 бала бул жыгач уста деген кесипти алды дагы, ошо Румынияга кетип, ошол жакта иштешти. Ал эми ширетүүчүлөр Болгарияга барышты. Жакында эле мына Польшадан келип, бизде квалификациясын жогорулатып кетишти. Ушундай бир жакшы шарттар түзүлгөн да. Мен Жыргал Жукайнага кошумча кылгым келип атат, жанагы жогорку билимдүү адамдар деле бүгүнкү учурда базар экономикасынын талабында жумушка ээ болбой, таба албай же жактырбай ушинтип калган учурларда баардыгы келип бизде кыска мөөнөттөгү окууду окуп, анан бир адистикти алып, ошо менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алып атышат да. Агай, демек баягы акча табуу мүмкүнчүлүгү жакшы эле, кышы жайы жумуш болот. Анан ушул сиздерден бүткөндөр мындай орто эсеп менен алсак айлык акысы канча болот? Мисалы ширетүүчү болсун же жыгаччы болсун же да кайсы багыт кесип? Ширетүүчүлөр жакшы эле айлык алышат. Бизде да бир нерсени айтып коеюн. Мен ошол уста болгондон кийин ушул бизде балдар мына азыр мурда 3 жылдык болгон учурда биз 8 ай практикага чыкчубуз. 8 айдын 1 айынан баштап эле балдар өздөрүнө кадимкидей айлык маянасын алып башташат. Албетте азыраак болот. Бирок ошол айлык маяна мына быйыл 2-курста менин окуучуларым чыгышты. Ошол эле мезгилде окуучулар бир 15 миң, 20 миң тегерегинде практикада жүргөн учурда айлык алып атышат да, жыгач усталар. А ширетүүчүлөрдүкү андан көп 20 миң, 25 миң алган балдар болду. Мүмкүн андан да көбүрөөк алышат. Кыскасы иштегенине жараша. Практикада жүргөн учурда ушундай алып атышат да. Ал эми атайын адис болуп чыккандан кийин алар албетте көп акча алышат. Россияга барбастан деле мына ушул биздин өзүбүздөн эле иштешсе, жакшынакай үй бүлөлөрүн багып турмуш жолуна аттанып кетишет деп ойлойбуз. Жакшы. Мынакей сиздердин мен билгенден ошол лицейдин жатаканасы да бар. Анан ошол бюджеттик орунга канча окуучу келет? Канчаны аласыздар? Бүгүнкү күнү бизде деген мына 140 окуучу бул жалпы орто билимдиги жөнүндө аттестат алып ошо экзамен берип атышат. Андан сырткары бизде бир жылдыктарда дагы ошончо окуучу бүтөт. Ошол окуучулардын ордун биз кайра толтурушубуз керек. Быйылкы жылдын бизде кабыл алуунун шарты боюнча 350 тегерегиндеги окуучуларды быйыл кабыл алышыбыз керек. Жакшы. Анан бул ошол мамлекет, өкмөт тамак ашын да төлөп берет экен, Анан жакшы окуган стипендиялар бар. Ошолорго токтолсоңуздар. Албетте. Бул жатаканада негизинен жанагы калктын аялуу катмары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары атайын документтердин негизинде 3 маал бекер тамак менен камсыз болот. Ал эми лицейдин жалпы окуучулары түштө ысык тамак менен камсыз болот. Жатаканада бүгүнкү күндө 60ка жакын окуучу жашайт. Бардык шарттар түзүлгөн. Жанагы документтин негизинде 3 маал тамак ичкендер бар, 1 маал ичкендер бар. Ал эми 3 маал ичпегендер үчүн жатаканада шарттар бар кадимкидей. Ошол жерде тамак жасап ичүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бардык шарттар каралган. Жатакана бекер. Бизде бюджеттик негизде кабыл алынган окуучулардын баары акы төлөбөйт, бекер. Контракттык негизде гана кыска мөөнөттүү курстарда окугандар жанагындай кесибин өзгөртөм дегендер акы төлөп окушат. Алар канча төлөшөт десе? Кесибине жараша.
бөлүнөт, кесибине Кесибине жараша, жана. анан окуу мөөнөтүнө жараша. Кыска мөөнөттө курстар болгондон кийин мисалы жыгач усталар 1 айлык, анан 3 айлык мөөнөттөрү бар. 1 айлыгына мисалы үчүн 3712 сом төксө, 2 айлыгына 7400 сом төгөт. Ал эми ширетүүчүлөр да өзлөрүнүн ушундай немелери бар да, мөөнөтүнө жараша баасы коюлган. Демек ошол Кудай буйрса ошол окуйбуз деп ошол издеп сураган чалгандарга электрондук даректер же болбосо азыркы дареги кандай? Биздин лицейдин өзүнүн сайты бар. Анда баардык кабыл алуунун шарттары жазылган. Ошол жерде телефондор да бар. Ошо менен кирип карашса болот. Же болбосо келип окуйбуз, ушундай болуп атат деген адамдар болсо, мен өзүмдүн өздүк телефонумду деле бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Анда эфирден пайдаланып мен айтып коеюн, менин телефонум 0507 78 77 49. Байланышса баардыгын мен түшүндүрүп бергенге Анан ошол сиздердин лицей ошол жалпы Кыргызстандагы канча лицей бар? 100 лицей. Анан ошо өткөндө дагы маселе көтөрүлбөдүбү? Ошол лицейлерге көп акча кетип атат деп ошол жогорку кеңештен айрымдарын жабыш керек дегендер да болду. Анан сиздерде мындай талап менен келгендер өтө көп экен. Анан өзгөчө ошол жанагы инвалид балдар да келип кесип алышып атканын өзүм көрдүм да. Анан өзгөчөлөнүп турган бир кесиптердин бири. Атына заты жарашкан. Анан ошол баягы кой аксагы менен жүз дейт. Ошол лицейдин дагы сиздерде кандай артыкчылыктар бар башка лицейден? Биздин лицейдин башка артыкчылыгы эми бардык бүгүнкү күндүн талабына ылайык курулуш жаатындагы кесиптерге даярдайбыз. Кайсыл кесиптер алар? Мисалы үчүн кургак курулуш боюнча, азыр теплоизоляция деген бүгүнкү күндүн талабына ылайык болуп калды. Электр жаасы менен ширетүү, азыр эле Кубан Акматказиевич айткандай, жыгач усталардын эмеси бар. Мындан тышкары 10 айлык IT технологиясы боюнча бар. Бул жерде жана сиз айткан инклюзив деп коет, мүмкүнчүлүгү чектелгендер окуйт. Андан башка жыгач усталар да окуйт, эми алар мүмкүнчүлүгү чектелгенде кээ бирөөнүн кулагы жакшы укпайт. Ушу сыяктуу эле атагаларда бул жаратылыштын бир эмеси болсо керек, аларда башкача кабыл алуулары күчтүү болот. Атайын даярдыктан өткөн мугалимдер сабак берет. Кадимкидей практикага алып барат аларды, жанында жүрөт, окутат. Мындан тышкары биз башка чет элдик компаниялар менен байланышта болобуз. Германиялык технический борбор менен, Кнауф фирмасы менен, башка дагы мына ушул сыяктуу. Мындан тышкары башка чет жака барып окуп келем дегендер корей тилин окуп атышат. Болгарияга барганда атайын окуп келишти. Мына өзүбүздүн окуучубуз Таалай Дүйшөнбекович Орунтаев деген ушул лицейди бүткөн, ушул лицейден кийин жогорку окуу жайына тапшырды. Германияга барып 1 жыл стажировкада жүрүп келди. Мындай айтканда 5 мүнөттүк эм илимдин кандидаты. Биздин лицейдин жакшы жагынын бири деп ойлойм бүгүнкү күндө. Мына өзүбүздүн окуучубуз жакында болуп өткөн директорлордун конкурсунда жакшы жетишкендиктери менен шаарыбыздагы 18 лицейге директор болду. Бул дагы биздин лицейдин сыймыктанып айта турган мисалдарынын бири болуп эсептелет. Баракелде. Куттуу болсун. Анан ошол баягы мынакей Facebook'ta biz düz эфирде чыгып атабыз. Буякта суроолор келип атат. Ошол мугалимдерден, устаздардан Кудайым ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, жакшы окууга каалайбыз деген. Рахмат. Алмаз Барманов деген биздин көрөрмандан куттуктоолор келип атат. Анан агай, мынакей кесипке багыттап атпайлыбы? Кесипке багыт ошол илгери 5 жыл окуучу. Анан 5 жыл окуп диплом алгандан кийин жумуш барына бар, жогуна жок. Бул орто кесиптик лицейлерди бүтүп алгандан кийин 100% жумуш тапкан мүмкүнчүлүк бар экен, Эми 100% болгондо кичине аша чапкандык болуп кетиши мүмкүн, бирок бизди бүтүргөн окуучулардын көпчүлүгү жумуш табышат.
жумушта болушат. Анан кээ бири шартка байланыштуу, үй бүлөлүк шартка байланыштуу бир башка кесиптерге аралашып кетиши мүмкүн. Жогорку окуу жайларына өтүп кетиши мүмкүн, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларында окуп калышы мүмкүн. Бирок биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү кесипти табышат. Мына бүгүнкү күндө талап ушундай болуп атпайбы? Мына Бишкек шаарында жана региондордо канчалаган бийик үйлөр курулуп атат. Биз куруучулук кесипке даярдагандыктан бизге дагы ошол курулуштун өөрчүшү бизди дагы жаңы кесиптерди ачууга түрткү берип отурат. Мисалы, мына биздин лицейде лифтти оңдоочу жана аны иштетүүчү деген кесипти ачканга аракет кылып атабыз. Мына Кудай буйрса быйыл ачылып калышы да мүмкүн. Андан сырткары ошол эле мезгилде электрик деген кесипти ачып атабыз. Бул эми эски кесиптердин бири. Кандай болгондо дагы куруучу, мисалы үчүн бизде үйлөрдү ремонт кыла турган кесибибиз бар. Ошол гипсокартондорду коюудан мурда электричествону өткөрүш керек болуп калат экен. Ошол мезгилде электрикти чакырып отурбай, ошол электрик деген кесипти чогуу үйрөнүп алса дегендей бир биз да изденүүгө акыркы учурда барып атабыз да. Оңоюраак боло турган, ошол мындай бирдиктүү кесипти алып, ошо менен кошо иштеп кетсе, өзү эле электрикти чакырып отурбай, өзү эле бүтүрүп койсо деген бир шарттарга түрткү берип атат да. Жакшы, демек бул кесип ачылып калса дагы биздин баягы кардарларга жакшы болот экен, бардыгы. Бизде эми азыр ошо лифт оңдоочулардын окута турган жерибиз жок экен. Ошол себептен биз ушуну ачканга аябай ынтызар болуп атабыз да. Жакшы. Анан сиздерде стипендия кандай балдарга? Жакшы окугандарга стипендия барбы? Бизде стипендия берилет, бирок албетте бул өтө көп сумма деп айтууга болбойт. 200-250 сом тегерегинде, эгерде баланын сабактардан 3 деген бааны албаса. Бизде жакшы, анан эң жакшы деген бааларга окуган окуучулар алат. Албетте бул да болсо стимул болот балдарга. Балдар тырышып окуганга аракет кылышат. Анан мен ушул сиздердин лицейден бир бүткөн жигит бар экен. Ошол 4-лицейден бүтүптүр, баягы 1-айлыгына ошол атасына ат мингизип берди. Баягы жабылыкта чырайлуу кылып жасап, анан карабайсызбы баягы ушундай балдар мындай атага, энеге жакын болгондо жакшы, ушул сиздердин талим тарбиясы деп ойлойбуз. Анан экинчиси, көбүнчө сиздерге келген балдар элеттен келеби же шаарданбы? Элеттен келет. Бизде көбүнчө региондордон келишет, элет жерлеринен. Анткени айыл жерлеринде мындай кесипти азыраак окутат, бирок лицейлер бар, эмнегедир айыл жеринен көбүрөөк келишет. Дагы бир стипендия жөнүндө мен айтып коеюн дегеним, жанагы социалдык катмардын, аялуу катмардын балдары окуганына карабай толук түрдө өзгөчөлөнгөн стипендия алышат алар. Жетим балдар. Жетим балдар, жанагы атайын көп балалуу, анан аз камыс болгон үй бүлө деген күбөлүгү барлардын балдары сөзсүз түрдө окуганына карабай алардын стипендиясы жөнөкөй балдардыкына караганда көбүрөөк, тамак үчүн акча дагы аларга көбүрөөк каралат. Демек, мамлекет жакшы көңүл буруп турду дагы, Мамлекет жакшы эле көңүл буруп атат. Мынакей нанды да өзүңүздөр жасайт экенсиздер, ажайып сонун. Өткөндө мен ушул ашканага кирсем, тамактары сонун, нанды баягы илгери апабыздын чоң энебиздин нанын жытанчу да, ошол сыяктуу өздөрү жасап беришет экен. Бул дагы чоң баягы баланын курсагы ток болсо, сабак илимге да жакшы болот деген маселеде. Балдарга бардык шартты түзүүгө колдон келген мүмкүнчүлүккө жараша аракет кылып атабыз. Биз жакында мына иш берүүчүлөр менен Кубан Акматказиевич билет, Госстрой менен аябагандай чоң жолугушуу болду. Мына ошондо Госстрой менен жакшы келишимдерге кол коюлду. Ошол жерде айтышты, бул окуу жайын жакшы окуп, өзгөчөлөнүп, мыкты билимдерге ээ болгондорду ошол неме тарабынан архитектуралык, анан кийин политехникалык институттарга окууга мүмкүнчүлүк түзүп, алар жолдомолорду берүүнү дагы бир пунктуна киргиздик. Ушул жерде мен дагы эфирден пайдаланып, урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү күндө бардык эле балдар, кыздар, деги эле
жаштар кесипти туура тандашына кээде ата-энелер кедерги болуп коебуз. Койчу аны, мындай эле болду. Эмне кыласың деп. Эмне кыласың? Давай, мындай болду деп. Карасаңыздар азыр, баягы кыргызча айтканда, таш ыргытсаң, бир таш жерге түшөт, бир таш сөзсүз түрдө жогорку билимди бирөөнү. Аларда жумушка орношу, мисалы үчүн орто окуу жайын бүткөндөр прораб болот. Жогорку окуу жайын бүткөндөр инженер болот. Биздин окуу жайды бүткөндөр профессиональный, кесипкөй жумушчу болот. Булар бардыгын колу менен жасап үйрөнүшөт. Ошондуктан балдарыңыздарды кесип тандоодо жакшы багыттарды берип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык кесипти тандоого мүмкүнчүлүк түзүп, мүмкүн болсо ушул эң жөнөкөйүнөн баштап жумушчулук кесипке багыттаса, бала жашоону кичинеден баштаса, бардыгын өз колу менен тургузуп, турмушка даяр болуп барат деп ойлойм. Келиңиздер, биздин лицейде окуңуздар, бардык шарттар бар, мектепте алган эле аттестатты да аласыздар. Бирок бир өзгөчөлүгү, бир мезгилде кесип боюнча диплом ошол эле орто мектептин жетилүү аттестатына ээ болосуздар. Сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр ушул 2 жылда бир кесиптин ээси болуп калышы. Ошондуктан быйылкы бүтүрүүчүлөрдү биздин лицейге окууга чакырабыз. 9-классты бүткөндөрдү, 11-классты бүткөндөрдү келсеңиздер, өзүңүздөр көрөсүздөр. Лицейдин базасы жакшы. Ошондой эже агай 9-класстан келсе бала, ошо 2 жыл эле окуп алышабы? 2 жыл окуйт. Аттестат алат, диплом алат. Ал эми 11 жыл кыскарат экен, Ал эми 11-дү бүткөндөр 10 айда окуйт. Алар аттестат менен келишет, кесиби боюнча дипломго ээ болушат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Марва телеканалында түз эфирде, Facebook'та да түз эфирде чыгып атабыз. Мугалим саат программасын көрүп атасыздар. Бүгүн сиздер менен биз кесипке багыт деген темада сөз кылып атабыз. Ошол Кыргызстаныбызда 100 кесиптик лицей боло турган болсо, ушул Борбор шаарыбызда жайгашкан номер 4 кесиптик лицейдин агай эже келип биздин суроолорго жооп берип атат. Негизинен ушул агай айтсаңыз, сиздерге келген балдар өздөрү көбүнчө тандайбы же ата-энеси тандап жөнөтүшөбү кандай кесипке? Балдар негизи өздөрү тандап келгени бизге ылайыктуу болот. Эми ар кандай үй бүлөлүк шартка байланыштуу ата-энелер тандап калган учурлары болот. Же болбосо ата-эне кыйнап алып келип киргизип койгон учурлары бар. Кандай болгон күндө дагы биздин лицейди тандап алган окуучулар булар өкүнүшпөйт. Себеби мектепке караганда 1 жылдын 2 жылдын ичинде ошо дипломду дагы аттестатты да колдоруна алып чыгышат да. Ушул жагы өзгөчө. IT тармагы барбы деп суроо келиптир. IT тармагы бар. IT тармагы бизде негизинен 11-классты бүткөн окуучулар келип окуйт. Бизде былтыр бир группа толук ачылып бүтүп атат. Мына Кудай буйрса, быйыл дагы Кудай буйрса алабыз. Негизинен 11-классты бүткөн окуучулар алынчу эле. Быйыл эгер уруксат берсе, 9-классты бүткөн окуучулар дагы келип кирсе болот. Жакшы, ошондой эле ошол жатаканаңыздарда канча төлөйбүз, шарттары кандай деп суроо жаткан. Жатакана бизде бекер, бардык шарттары бар. Бизде жалаң эркек балдар, бардык шарттары бар, жууна турган жерлери бар. Бир комнатага 3төн, же комнатанын чоңдугуна жараша 4төн жатышат. Эгерде ошол комнатага жата турган болсо, күнүгө бир маал түштүк ысык тамагы берилет. Ал эми калган тамакты эртең мененки кечкичин өздөрү жасап ичкенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, шарттар жакшы экен, Шарттары жакшы. Көрсөтөр, мына сурап атпайсыздарбы, шарттары жакшы экен. Балким ошол шаарыбызда жайгашыптыр. Убакыт болсо келип, ата-эне менен келип, кыдырып, көрүп, ошол кесипти балдарга жакшы кесип тандап берип койсок, келечекте ал Кыргызстанга анан өзүнө сөз салым кошот деген маселе да. Туурабы, агай? Туура. Анан эже мынакей лицейде жалпы агартуучулар канча саны? Жалпы агартуучулар инженер педагогикалык жамаат 54. Булардын ичинен 18-и өндүрүштүк окуутунун устаттары, анан калгандары мугалимдер, атайын кесиптик билим берүүнүн мугалимдери, анан жалпы орто билим берүүнүн мугалимдери, албетте жалпы орто билим берүүнүн мугалимдери, дээрлик жогорку билимдүү педагогдор,
устаттардын 90% жогорку билимдүү, атайын орто билимдүү устаттар, 1-2 деп эле саналбаса, жогорку билимдүү устаттар эмгектенишет. Ошол эле арада устаттар өз кесибинин чыныгы устаттары окуучуларга ошол кесипти практикалык жактан үйрөтө турган толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде өнөрканалар бар, 2 ширетүү боюнча 2 өнөркана, жасалгалоо, ремонт жасоо боюнча 1 өнөркана, жыгач уста боюнча 1 өнөркана дээрлик ошол окуучулардын теориялык алган билимдерин практикага чейин өзүнчө практика менен айкалыштырып, бышыктап туруусуна мүмкүнчүлүктөрү бар. Жакшы, өткөндө мен ошол лицейиңиздерге барып анан сонун агайлар бар экен. Жанагы бизден мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштеген Руслан деген агай бар экен. Баягы жыгач уста Турбаева анан сонун нерселер көрсөтүп берип атат да, анан биз таң калдык, аябай таң калып, ошол балдар кол алтын балдар да. Анан эми кээде карасаң ошол 12 мүчөсү толук бирок андай иш жасабагандар көп. Толуп атат алар. Анан ошондой ойлорго келип туруп шык берип, багыт берип, аларга кесип берип аткан ошол эже агайларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол кесипке багыт дегенде эми ар бир лицейдин өзүнүн багыттары бар. Анан сиздерде мына азыр жакшы багыттар бар экен, ошол багыттарга Кудай буюрса мына жалаң балдарды алып турбайсыздарбы? Ооба, бирок каалоосуна жараша жанагы оңдоп түздөө иштерине кыздар деле окуйт. Отделочник деп коет го эми орусча. Оңдоп түздөө, сырдоо, жанагы курулуштун ички жасалгаларына кыздар деле алынат, кургак курулушка. Бизде быйыл 1 кыз окуп атат, эч кандай анда эме жок. Дал ошо оңдоп түздөө группасында окуйт. Быйыл 1-чи курсту бүтүп атат. Мындан 2 жыл мурун 1 кыз бүтүп кеткен. Диплом с отличием менен бүтүп кетти ал кыз. Мектептен эле мыкты окуп келген экен эмне десе. Мен ушул кесипти аркалагым келди, балким андан ары улантып жогорку билимин алам, бирок бул абдан керек. Эми үчүн деп мен сурайдым да, эмнеге өзүң мектепти мыкты бүтсөң, анан эмнеге мындай неме болуп атасың десем, айыл жеринде дагы мен иштиз калбайм. Бирөөлөр үй неме кылса андай кылбай, мындай кылат деп туруп мен мына евроремонттордун элементтерин көрсөтүп койсо мен айылда дагы акча табам дейт. Азыркы жаштар турмушка ар түрдүү көз караш менен карайт. Алар бүгүнкү күндүн талабына ылайык көз карашта карашат. Ошондуктан кесиптин мурда бөлүнчү кесиптер, азыр кесип тандоо боюнча 3 педагогикада 3 багытта өзүнүн каалоосу, чөйрөнүн, анан ата-эненин каалоосу, анан чөйрөгө жараша деп. Чөйрөгө жараша болгондо, эгер мен бул кесипти тандасам, ушу мен жашаган чөйрөдө бул кесип жок болот. Мисалы үчүн, мен муну кылсам мындай болот экен, эмне үчүн мен тиги айылга барып дарбаза жасатып келишим керек. Муну бүтүп келсе, мен өзүм цех ачсам, дарбазаны жаса. Азыр балдар ушундай көз карашта, ой жүгүртүүгө, жөндөмдүү турмушту бизге караганда башкачараак көз менен карап турушат. Ошондуктан бирок баланын өз каалоосу менен кесип тандаганы албетте анын келечеги үчүн жакшы натыйжа берет да. Жакшы. Урматтуу эже агай, ошол баягы биз кесипти берип атабыз, анан ошол сиздердин көз карашыңыздарда же болбосо тажрыйбаңыздардан улам, ошо биздин балдар кыздарга кесип бергенибиз жакшы, анан ошол талим тарбия кандай, жетиштүүбү? Албетте. Кандай ошол жаатында? Албетте. Педагогикада окуу менен тарбия ар дайым бирге жүрөт. Кубан Акматказиев чоң устат, чоң педагог билет. Бир группада, тайпада класс жетекчи мастер, бул экөө дайыма бирдикте окуунун программасы сыяктуу эле тарбиялык иштерди жүргүзүүнүн программасы жүрүп турат. Бизде тарбиянын 9 багыт боюнча кадимкидей иш жүрөт. Тарбиялык сааттар өтүлөт, класстан сырткары иштер өтүлөт, маданий массалык иш-чаралар өтүлөт, майрамдар өткөрүлөт. Тарбия эч качан калбайт. Биз эмгек алдыңкылары менен жолугуштурабыз. Бизден бүтүп кеткен ветерандар менен жолугушуулар болот. Ардагерлер менен жолугушуулар болот. Албетте бул балдар үчүн чоң тарбиялык сабак. Жакшы. Анан ушул баягы бизде эми улуу педагогдор, устаттар бар да. Кыргызда болсун, Азияда болсун, Европада болсун. Анан кээ ошол бир устаттын бир айткан сөзү бар экен. Ошол балдарды мындай табият койнуна алып барып сабак берсе, же болбосо машыктырсак дагы бир мындай эргүү жанагындай ийгиликтерге жетет депчи. Анан
ошого сиздерде мындай эс алуу иш чаралары да болобу? Ооба, бизде иш чаранын пландары боюнча ар кандай иштер болуп турат. Мисалы, ошол эле балдар менен чогуу экскурсияларга баруу, тоого чыгуу, ушундай иш чаралардын баардыгына балдар катышат. Анан ошол мынакей президентибиздин саясаты, ошол Иман-Нур парламент фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековичтин дагы ушул бир адамдан бир көчөт, жашыл мурас деп 2 жылдан бери ошол демилге кетип атпайбы? Анан сиздерде ошо быйыл кандай балдар менен, окуучулар менен көчөттөрдө отурсуңуздарбы? Лицейдин айланасында бир аз эме коюлду. Жанагы батыш тарабына теректердин арасына дагы теректер, көчөттөр тигилди. Ооба, гүлдөр отургузулду. Анан бизге көбүнчө Ленин акимиятынан, мэриядан көбүнчө жардам сураган учурларда ошол көчөттөрдү, жанагы жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча жалпы субботникке чыккан мезгилдерде жасашат. Бизде жанагы тарбиянын багытында именно ошол президентибиздин эмеси боюнча жашыл көндүмдөрдү калыптандыруу боюнча экологиялык сааттар, тарбиялык сааттар өтүлөт. Балдарга жакшы эле иш чаралар берилип турат. Жакшы. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушунакей Кудай буйрса мугалим саат программасында ошол түз эфирде кесипке багыт деген темада сөз кылып атабыз. Ар бир ата эне баласы, кызы ошол 9-ду 11-ди бүтүп атканда кандай кесип алат, кайда барат деген ошол теманы тегерегенде ар жака барышып, бир жака барып, ойлонуп, чалып, Инстаграмдан карап, Ютубтан карап, келечеги тарыхы кандай болот деп өздөрүнө суроо берет. Анан ошол 4-чү лицейден биздин устаттар келип суроолорго жооп берип атат. Анан ошол айтсаңыздар, ошол сиздерде дагы бир артыкчылык ошол нерсе бар экен. Ошол эртең менен эрте саат 7:30 балдар зыңкыйып туруп, киминди ырдап, анан кийин сабакка кирип кетет экен. Bunun bir özgөчөлүгү, bir talim tarbiya болгон көз караш кандай болот агай? Эң биринчиден ушу биздин мамлекетибиздин негизги символдоруна көңүл бурдуруу. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын гимни дагы биздин жүрөгүбүздө туруш керек. Ошол себептен биздин күнүмдүк ишибиз ушул гимнди балдар менен чогулуп ырдоодон башталат. Ал жерде балдар эле эмес, ошол жерде сапта тизилип турган бүт бардык мугалимдер дагы, устаттар дагы ушуну ырдоого милдеттүү. Демек, биз кандайдыр бир деңгээлде тарбиялык саатты да өтүп атабыз. Ошол эле мезгилде балдарды мындай эртең менен туруп келген балдарды ойготуп, дене боюн жазып дегендей анан сабакка кирип кетебиз. Жакшы, анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кесиби мугалим болуптур. Мугалим болуптур, ишкер болуптур. Анан ошол баягы кесип алгыла дейт турбайбы? Ошол кереметтүү Куранда дагы кесип алгыла, билбеген нерсени билген адистен сурагыла деп жагай. Анан ошол кесип берип аткан, анан ошол бир тамга үйрөткөн агайыңа, устатыңа, эжеңе өмүр бою кызмат кылып дептир да агай. Эже эмнеге мындай? Демек, агай эженин батасын алмайынча окуучулар өнүп өспөйт. Менин оюмча, албетте ата эне бала төрөлгөндөн баштап мээримин төгүп тарбиясын берет. Ал эми бирөөнүн баласын ошентип алаканга салып, окутуп, билим берип, тарбиялап, турмушка тарбиялаган адамдын батасын алуу албетте ар бир өсө турган инсанга пайдалуу. Ошондуктан алар ошол ыйык хадисте да ошол үчүн айтылса керек да. Сенин адам болушуңа бул мугалимиң сага жер пай, фундамент түздү. Сенин фундаментиңин түз болушу, имаратыңдын бышык болушу мына ушул жерден башталды. Ушул кишинин ыраазычылыгын ал деген бир жакшы идея. Керемет, а? Анан ошол баягы илгерки биздин ата-бабалар ушундай болуп турго, баягы баласын алып келип туруп берет экен. Сөөгү меники, эти сеники, мына талим тарбия бер деп жагай. Анан ошол биздин ата-бабалар өзү негизи кемеңгер эл болуптур. Кандай дейсиздер? Туура. Анан ошол устаттын батасын алып өпкөңдү үз депчи, анан мурун бизде деле ошол агай эжелер өпкөбүздү үзүп койчу да.
Анан үйгө келсең атаң дагы ошондой өпкөңдү турат, ордуңду билесиң. Азыр эми мындай балдарыбыз кээде эркелеп бара жаткандай. Баланын келечектеги адам кандай адам болорлугу жөнүндө биринчи кирпичти эң негизинен эле бул ата эне коет. Ата эне ошол кирпичти кичине туура меселеге коюп кала турган болсо, болгон күндө деле мугалимдердин колуна келгенден кийин ар бир мугалим, бир дагы мугалим баланы жаман болсун дебейт. Себеби элдин балдарын башка балдарды окутуу албетте кыйын. Ошо кыйындыгына карабай биз ушул кесипти тандап алгандыктан баары бир биз ошолорго аталык, энелик, мээрим төгүп ошо балдарды тарбиялаганга милдеттүүбүз. Оңдогонго аракет кылабыз. Албетте эгерде баланын дээринде болсо ал сөзсүз түрдө оңолот. Мугалим эч качан жаман болсун дебейт. Мугалимдин жүрөгү таза. Мугалим балдарды ушу жакшылыкка гана үндөп турат, анан жакшы кесип алса, кесип алды деген сөз эмнени түшүндүрөт? Кесип алды деген сөз бул турмушуңа сен эң негизги жолду таптың дегенди түшүндүрөт. Эгерде бала ошол кесиби менен андан ары иштеп кете турган болсо, жашоо шарты да оңолот. Ата энесине да жардам берет, ата энесинин да ыраазычылыгын алат. Мына менин балам өзүнүн жолун таап кетти деп. Биз ушуга кубанабыз да. Бизден бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн ушу жакшы кесип менен кетип, ошондон ары өз турмуш жолун уланып кетишсе, өзүбүздүн балдар жол таап кеткенде биз кубанып турабыз да. Ушу кептин түркүнүнө карата педагог катары бир ой мага келди да. Какыс кукус кылып койчу эле, молдого берчи эле дегендин ар жагын айта албай атасы мен түшүндүм. Бүгүнкү күндө баягы кыргызда макал бар эмеспи? Энеси болушактын кызы ыйлак, атасы болушактын уулу ыйлак деген сыяктуу. Кийинки мезгилдерде, акыркы жылдарда милдет бир аз чекерек чыгып калып эле укукту пайдалануу көбүрөөк болуп кетип атат. Мына ошондуктан эч кимге мындай жашырын эмес, мугалим менен окуучунун ортосунда конфликт, жанагы сүрөткө тартып алуу дегендер. Урматтуу ата энелер, урматтуу окуучулар, мугалим эч качан силерди жаман болсун деп жаман жолго баштабайт. Эгер сен туура эмес иш кылып атсаң, мугалим сага туура эмес ишиңди бетиңе айтып, ошол тууралуу сени жаман жагыңды окуучулардын, досторунун көзүнчө айтып койсо, туура кабыл алыш керек. Ошол туура кабыл албай коюунун натыйжасында анан да көбүнчө ата энелер бар. Сен баламды баланчанын көзүнчө, окуучулардын көзүнчө минтипсиң. Сен эмне үчүн менин кызымды көкпеттедиң? Мисал үчүн. Мындай болбойт. Ал кыздын көк экени апасына давно маалим. Бирок ошону ата эне моюнга алгысы келбегени бул туура эмес. Аны менен кызын жакшы жакка тарбиялаган жок. Ал ошол мүнөзүн дагы нарак тереңдетип атат. Туура эмес кызым, мугалим сени жаман болсун дебейт. Балким сен күнөөлүүдүрсүң. Болду. Аны кызыңды коюп кой да келип мугалимден сура. Дагы айтам, мугалим эч качан баланы бекер жерден күнөөлөбөйт. Айтайын деген ага эже, ошо өткөндө бир мектепке барып калсак, таштандыларды, кагаздарды мугалимдер чогулуп жүрөт. А мен айтып атам, эмнеге окуучуларга чогултпайсыңар десек, алардын укугу ушундай тыштап, жей тыштайт, биз чогултуп атабыз, туура эмес саясат жүрүп атат. Анан урушуп койсок, тартып чыгарат депчи. Анан баягы билесиздер, буга чейин да мектепке жанагындай күчүк алып келип да бир өзүнчө бир жаңылык болбоду. Анан эми билимканага китеп алып келиш керек да негизинен. Анан ошол ата энелер, мугалимдер, ошол биз канткенде өкмөт, мугалимдердин кадыр баркын көтөрөбүз. Бул эми жалпы колго алуучу иш. Ошондуктан Мурун билесиздер же, сиздер да билип калдыңыздар го. Мугалим келе атат дегенде айланып качып, жолубузду туруп, мынтип, ыйба кылып ушинтип эле атат. Мугалим менен окуучунун ортосунда Кубан Акматказиевич мага жалган айттырбайт, айырмаланып турган форма бар эле. Кандай? Сен окуучу экениңди билинип турасың. Ак кофтаң, кара юбкаң, көзүндө жакшынакай жакасы бар көйлөгүң, фартугуң. Кийинки кезде заман аябай оңолуп кетти. Албетте мугалимдин үй бүлөсү бар, бала чакасы бар. Балким абдан жакшы турган үй бүлөнүн кызына караганда мен төмөнүрөөк кийинип келишим мүмкүн. Мына ушул дагы көп таасир этип коет. Ошондуктан окуучу менен мугалимдин ортосунда белгилүү даражада кандайдыр бир
аралык болуш керек. Мен окуучу экенимди сезишим керек. Мен мугалим экенимди сезишим керек. Кийинки кезде айрыкча кыз балдар мугалимдерге кийген кийимине, көтөргөн сумкасына жараша мамиле кылып калган учурлар кездешип, мугалимдин аброю абдан төмөндөп кетти. Анан биз аябай формага конкурстарды жарыяладык. Ар ким жактырганына жараша ар кайсы мектеп ар кайсы форманы кийди. Бирок баарыбир ушул ортодогу ажырым алиге чейин жок элек. Андан тышкары мен көтөрөм жөн эле жумушума эмеге керектүү телефонду. Менин окуучум мисал үчүн да 10-11 класстын кыздары көтөрөт iPhone 14-15ти. Айырма барбы? Албетте бар. Тигини карап туруп, мен тигини тапкычакты iPhone'да тартып алат. Бул бир. Экинчиде мен жалпы ушул эфирден пайдаланып, албетте бүгүн өнүккөн технологиялардын заманы. Биз замандан артта калбашыбыз керек. Керегине жараша пайдаланышыбыз керек. Мен мугалим катары айтат элем, акыркы мезгилдерде телефон окуучулардын билим деңгээлин белгилүү даражада, белгилүү пайызга төмөндөтүп койду. Азыр бала илгеркидей мынтип барактап китеп окубайт. Бардык интернетте даяр. Интернеттен алат, электронный китепти деле отуруп окуган бала аз кездешет. Ал келечекте бирдемени казайын деген жөндөмү бар, окуйн дегендер гана окуса, көпчүлүк окуучулар азыр китеп окубайт. Ошондуктан көпчүлүк окуучулар сабатсыз жазышат. Китепти көп окусаң, сөздөр көзүңө көрүү, эс тутумуңда жат болот, тил байлыгың өсөт, аң сезимиң өсөт дегенде, бирок азыр китеп окуган натыйжасында интернет бизге даяр шпаргалка. Интернет жок болсо, айрым окуучулар ушундай эле отуруп эле калган учурлар кездешет. Ошондуктан мен айтат элем, ушу мектепте телефонду колдонууга жогору жактан бир атайын чек койбосо, балдардын билим деңгээли өткөн мезгилдердегиден төмөндөгөн. Мен мына 40 жылдан бери мисал үчүн азыр бардыгы бар, көрсөтмө куралы бар, бардыгы бар, өтөт мугалимдер жаңы технологиялар менен сабакты. Мисалы мен окугам, класстык бурч бар эле, анда эреже, анан көбөйтүүнүн таблицасы бар эле, мен билгенде. Кийинчерээк ошо программадагы жазуучулардын сүрөттөрү илинип калды. Эч кандай иштекеси жок эле, софт-сонун эле окудук. Мен айтам да, ушул өнүгүүнү дагы туура пайдалана албай жатканыбыз өкүнүчтүү да. Биз ушунчалык тез кабыл алган элекенбиз. Азыр өзүңүз карасаңыз, кичинекей баладан карган кишиге чейин телефон колунан түшпөйт. Вакыттын көбү телефонго кетет. Мына ушул биздин окуучулардын билим деңгээлин көтөрүүгө кедергисин тийгизип атат деп мен түз эле айта алам. Агай, кошумча. Негизинен мугалимдин статусу жөнүндөгү мыйзам бизде жакшы эле жазылган. Бирок кийинки учурда ал мыйзам көп жакшы иштебей атат окшойт. Себеби кайсыл бир конфликт окуучу менен мугалимдин ортосунда болгон конфликттин учурунда окуучунун гана укугу корголуп, анан мугалимдин укугу корголбой калып атат. Ошол себептен ошол мугалимдин укугун коргоого көбүрөөк көңүл бөлүшсө жакшы болот эле. Себеби мугалим деген эч качан баланы жаман болсун дебейт. Анан ошол группасындагы, классындагы канча окуучусу болсо, мугалим анын баардыгына бирдей карайт. Бирин жогору, бирин төмөн койбойт да. Мугалим баарына бирдей карайт. Демек, мугалим өзүнүн укугун корголушун камсыздап беришсе, бул жагы жакшы болот эле да. Агай, эми ушул баягы ата-эне болсун, ушул мугалим болсун, эми жакшы болсун, же жакшы жүрсүн, таза болсун, билим жакшы болсун, урушуп койсо болобу, болбойбу? Жок, эми биздин чындыгында урушканга акыбыз жок, бирок биз айтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ага мыйзамда жол берет. Биз албетте эскертүү беребиз, айтабыз, андай кылганга болбойт, мындай кылганга болбойт. Албетте биздин лицейдин өзүнүн уставы бар, өзүнүн эрежеси бар. Жатаканада жата турган окуучулар үчүн саат мынчада жатыш керек, мынчада туруш керек, мынчада
китепканага барыш керек, мынчада тамакка кирүүгө мүмкүнчүлүк болот деген. Ошол биздин өзүбүздүн эрежелерибиз менен жашаган окуучулар бул жакшы болот дагы. Андан ашып бараткан же чектен чыгып бараткан окуучуларга албетте эскертүүлөр берилет, биз айтабыз. Лицейдин негизги миссиясы? Лицейдин негизги миссиясы бүгүнкү күндө иш берүүчүлөрдүн талабына, бүгүнкү күндө базар экономикасынын талабына ылайык дасыккан квалификациялуу жумушчу кадрларды даярдоо, атаандаштыкка туруктуу квалификациялуу кадрларды даярлоо бул лицейдин негизги миссиясы. Анткени бүгүнкү күндө жашоонун бардык жагында атаандаштык көп, конкуренция. Демек, биздин окуучулар өзүнүн кесиби боюнча атаандаштыкка туруктуу болсо, дайыма иш орду менен калыс болот. Кошумча алып коеюн. Биз кесипке даярдап аткандан кийин мына ушу Бишкек шаарындагы алдыңкы курулуш компанияларынын жетекчилери менен сүйлөшүп, аларды чакырып, дайыма тегерек столдорду уюштуруп турабыз. Анда бүгүнкү талапка ылайык кандай кесиптер, жаңы ачылган кесиптер болуп атат, бүгүнкү талапка ылайык кандай курулуш инструменттери керек болуп атат. Мына ушундай нерселердин баардыгын сүйлөшүп, ошол иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта болуп, биздин лицей иш алып барат. Жакшы, мынакей. Буюрса, биринчиден ошол сиздер чоң сооп ишти алып атасыздар. Эми убактыбыз соңуна келип баратат, урматтуу жагыйлар. Анан ошол ар бир кесип ардактуу дейбиз, кесипке багыт берүү. Эми артыкчылыгын айта берсек өтө көп, ийгиликтери өтө көп. Анан кээде ошол билим берүүдөн, билим берүү министрликтен жагыйларга бир мындай белгилер, сыйлыктар берсе сүйүнөт. Анан ошо кээ бир мен мугалимдерди билем, ошол эртеден келип кечинде кетет да байкуш. Айлык көтөрүлүп атат, жакшы, бирок ошол балдарга билим берели, тарбия берели, кесип берели деп атат. Анан ошолордун сап башында тургандарсыздар. Анан ошол Кудайга шүгүр. Анан ошол баягы лицейлер эми өтө көп. Бул жакта дагы ар ким өзүнүн азык түлүгүн, продукциясын сатыш керек, кесибин сатыш керек дегендей азырында өзүңүз айттыңыз. Ушул кесипти жакшы аз убакыттын ичинде берүү үчүн стандарттарга сиздер лицей жооп берет да? Албетте. Сөзсүз түрдө министрлик жактан бизде аккредитациялар өтөт, лицензиялар алынат. Анын баардыгы өздөрүнүн мөөнөттөрү менен. Эгерде аяктан бизге ошондой иштөөгө мүмкүнчүлүк берген кагаздарыбыз, сертификаттарыбыз болбой турган болсо, анда бизди ал кесипти окутууга тыюу салат да. Ошол себептен биздин баардык берилген кайсы адистик болсо, ошол адистикке берилген сертификаттардын баардыгы жайында. Биз жакында эле ошол 2 жылдык окуу мөөнөтүнө өткөндүгүбүзгө байланыштуу бир жумача болду. Ушул 2 жылдыкта ошол кесиптерди ишмердүүлүктү улантуу боюнча 5 жылга ийгиликтүү аккредитациядан өттүк. Куттуктайбыз, кут болсун. Мынакей бул да оңой эмес. 2 жылдык боюнча. Мынакей Кудай буйрса ошол бул эми ошол жалпы жамааттын ийгилиги да. Албетте. Ийгилиги ошол мына 50дөн ашык биздин педагогдор эмгек кылат экен. Аларга да иштен ийгилик каалайбыз. Анан ошол жалпы көрүүчүлөргө, ошол көрөрмандарыңыздарга, окуучуларга, элге, журтка кандай сунуш пикир айтасыздар лицей жөнүндө? Биринчиден ушул эфирден пайдаланып мен ушу кыргыз элине тынчтык, бейпилдик каалайм. Ал эми 9-классты бүтүрүүчүлөр, 10-классты бүтүрүүчүлөр мына мамлекеттик экзамендер аяктады. Кудай буйрса жакында силерге ошо бериле турган аттестатыңар колуңарда болот. Андан кийин силер турмуш жолуна аттанасыңар, өкүмбөгдөй болуп. Эгерде жогорку окуу жайына барбайбыз, жок, мен кайсы бир кесипке ээ болушум керек десеңер, биздин лицейге тартынбай келгиле. Албетте жакшы кесип бул силердин турмуштагы келечектин кесиби болуп эсептелет. Жакшы, мынакей буйрса соңуна келип баратабыз. Анан мен ошол мындай суроо бергим келет. Эмнеге биздин кыздар балдар 4-лицейди тандаш керек? Эмнеге тандаш керек? Албетте келечекте өзүн жумушчу кесиби менен камсыз кылыш үчүн тандаш керек. Мыкты, заманбап, азыркы мен айткандай атаандаштыкка туруктуу кесипти өздөштүрүш үчүн тандаш керек. Замандын талабына ылайык
бүгүнкү күндүн талабына ылайык кесиптер болгондуктан мына биздин лицейде окуп жаткан кесип тандаса азыр бүтүрүүчүлөрүбүз, жаштарыбыз өкүнбөйт деп ойлойм. Артыкчылыктарына ушул мектептегиден жана да айтканмын, бир эле мезгилде кесип боюнча дипломго жана орто билимдин аттестатына ээ болушат. Булардын бизде окуган окуучулардын утушу мына ушунда. Айрым мектептерде урматтуу коноктор ошол мектеп программасында окуйт, анан ошол кесип да берип кетет да. Булардын бир артыкчылыктары кандай? Эми ал андайлар буга чейин азыраак болуп кеткен. Бул сайыз учурда ошондой ОПК деп коюп, бир күндө атайын ошо кесипке бөлүп келишкен. Быйылкы жылы кээ бир лицейлер ошону башташты болуш керек. Биздин лицей болсо мына жаныбызда турган жакын арадагы 13-чү, 68-чи, 2-чи мектептер менен келишим түздүк. Мына директор экөөбүз өзүбүз мына ал жерде мен да катыштым. Ошол договор түзгөнгө, ушул договордун бул алдын алуу, ушул кесиптерге биз окутабыз, силердин окуучуларды деп ошол кирип атат. Министрлик тарабынан атайын Кудай буйрса сентябрдан баштап ушул мектептеги окуучулар бир күнү бизге келип окушат. Себеби биздин устаканалардын баардыгы жакшы. Ширетүүчүлөрдүн устаканасы, 2 устаканабыз бар, булар абдан жакшы, акыркы үлгүдөгү ширетүүчү аппараттар коюлган. Жыгач усталардын устаканасы бул өтө жакшы, себеби акыркы үлгүдөгү жыгач кесүүчү, тилүүчү, сүрүүчү жана башка станоктордун баардыгын ABR аркылуу алып койгонбуз. Бул былтыркы жылы биздин устакана жаңыланды. Муну менен окуган окуучулар абдан мыкты кесипке ээ болушат деп мен ишендирип кете алам да. Анан ошол сиздер кесиптик 4-чү лицейди тандап, ошол Көлмөдөгү медреседен да 2 группага келип, 2 тайпа келип, балдар окуп бүтүп атыптыр да, Кудай буйрса ошол жыгачтан, анан ширетүүчү. Анан ошол балким ошол сиздердин лицейдин жаккандыгы, анан баягы биздин агайлар да ошол жакка окутат турбайбы? 43 бала ошо Көлмөдөгү медреседен келип 2 кесипке ээ болушту. Биринчи группасы бул ширетүүчүлөр группасы, экинчи группа бул эмерек жасоочулар, мебелшиктер болуп эсептелди. Андан сырткары биздин устаттар да ушу убакытты үнөмдөө максатында ошол медресеге барып, медресенин базасында ушул кесипке үйрөтүп атышты. Ошол жерде кайсыл бир эмеректерди жасап, же болбосо ширетүү иштерин жүргүзүп, анан кайра балдар келип биздин устаканада ушул кесиптерди алып атышты. Кудай буйрса мына жакын арада балдар диплом коргошот жана жакынкы арада дипломго ээ болушат. Ийгиликтерди каалайбыз агай. Эми мынакей ошол бир саатыбыз тез эле өтүп кетти. Мугалим саатында көп нерсени айтсак болот эле. Ошол жалпы кыргыз элине, ошол кесиптештериңиздерге бир соңку бир куттуктоо тилектериңиздер болсун. Багы заман тынч болсо бардыгы болот. Мен жалпы кыргыз элине заманыбыздын тынч болушун, бейкутчулукту, ынтымакчылыкты, ыймандуулукту тилейм. Кесиптештериме мына быйылкы окуу жылы мына аяктап баратат. Окуу жылын ийгиликтүү аяктап, жакшы эс алып, жаңы күч кайрат менен келишин каалайм. Бүтүрүүчүлөрүбүз экзамендерин тапшырды, эми квалификациялык экзамендерди тапшыруу алдында турат. Ошол экзамендерин ийгиликтүү тапшырып, турмуштун кенен жолунда, өз жолунда туура багыт алган мыкты инсандардан болушун каалайм. Чоң рахмат эже. Агай. Дүйнөдө эмне болуп атканын көрүп атпайсызбы? Ошол себептен менин эң биринчи кааларым эле ошо кыргыз элинде тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун. Калган баардык нерсе өзүбүздөн көз каранды. Кудай буйрса ар бир бүтүрүүчү өзүнүн жолун табат деп мен ишенем. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, Марванын көрөрмандары, насихаттын угармандары. Мугалим сааты программасы бүгүн ушул эфир соңунда ошол кесипке багыт деген темада азын улак сөз кылдык жогодо. Ар бир биздин жаран, ар бир биздин кыздар балдарыбыз кесип алыш керек. Ошол кесип болсо, Кудай буйрса, ал ак эмгек менен эмгек кылат, кылмыштуулук азаят деген негизги маселе. Ошол биздин суроолорубузга жана элден келген суроолорго номер 4-кесиптик лицейдин устаттары
келип жооп беришти. Эгерде окуйм десеңиздер, ушул 4 жыл лицейге келсеңиздер, мен ойлойм, сөзсүз ийгиликке жетесиздер. Бишкек шаарыбызда жайгашкан керемет номер 4 кесиптик лицейге келип, билим кесип алыңыздар. Кийинки эфирден амандашканга чейин элибизде, жерибизде, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, ынтымак болсун, ыйман болсун. Айтыңыздар, маарик болсун.